Айчүрөк Абдалиева Атбашынын Карабулуң айылында жашайт. Ал үй жумуштарын тезирээк бүткөрө салуунун камын көрүүдө. Анткени бир күн дагы үзгүлтүккө учуратпай аткаруусу керек болгон маанилүү иштери бар. Ал фитнес же болбосо темирдей ден соолукта болуу үчүн көнүгүүлөрдү жасоо. Бул элеттик айымдар фитнес дүйнөсүнүн чыныгы маңызын түшүнгөндөр. Мындан улам алар көнүгүүлөрдү тынымсыз, өжөрлүк менен күнүгө аткарып келишет. Эртеден кечке иштейбиз, жаныбыз тынбайт, жанталашып иштей беребиз, бирок ошол биз жаныбыз тынбай кыймылда болобуз деген менен ал кыймылга кирбейт экен. Ал түшкө кирип калат экен дагы. Азыр жаш өткөн бизге окшогон айымдардын буту кол оорусу бар. Кечке эле үйдө отуруп эч жакка чыкпай толуп кеттим мен төрөгөндөн кийин деген келиндер бар. Кечке мата алып отуруп алып оокат кылган, швеяда машина тиккен келиндер бар. Элеттеги фитнес борбордогу айымдар көнүгүүлөрдү атайын адистин кеңеши менен деле иштеп чыгышпайт. Алар интернет булактарынан түрдүү көнүгүүлөрдү карап, тандап, анан ошолорду туурашат. Мисалы, бүгүнкү көнүгүүлөрү корей кыздын муундарга жана салмакты түшүрүүгө болгон көнүгүүлөрүн тандап алышты. Азыр айымдардын бул чоң сыналгысы, экраны жок экен. Мындай кичинекей телефондон карап жасашат. Мындай жөлөп коюшат экен. Элеттин түйшүгүн эске алганда айымдардын фитнеске тартылууга убактылары деле жок. Арасында айылдык мектепте, бала бакчада иштегендери бар. Короодо малын тейлөө, үйүндө жаш балдарын кароо, санай берсе дагы башка тиричилиги көп. Бирок фитнес дүйнөсүнө баш багып калган айымдар иштерин ирэттештирип, өзүн өнүктүрүүгө убакыт таап жатышат. Эртең менен эрте туруп алып, караңгыда таң атпай уйларыбызды чаап, малыбызды жайлап, отубузду жагып, баланы бешикке бөлөп коюп, анан саат 6-да ушул клубка келебиз. Менин үйүм болсо айылдын аркы эле четинде, ушул жерге чейин 35 мүнөт убакытта басып келем. 35 мүнөт убактымды эрте кое берип ушул жерге келип, анан ушул көнүгүүлөрдү жасап, Айчүрөктүн демилгеси менен жакшы ийгиликтерге жетиштик. Ошол учурда 16 килограмм вес таштагам. Демилгелүү айымдар аракеттеринин натыйжалуу, маанилүү экендигин чөйрөсүнө көрсөтүп, ынандыра алышты. Натыйжада аларды колдогондор дагы чыгууда. Эң алгачкы жабдыгыбыз бул ошо салмак таштайм деп кызыккан айымдарга менин аяшым болот, жолдошу колдоо көргөзүп жасап берген өз колу менен. Колдоо демекчи, элеттик айымдардын ден соолук үчүн кылып жаткан аракеттерин баалап, алардын катарына кошулгусу келгендердин саны арбып барат. Бирок чоң көйгөй имараттын жоктугу. Өжөр айымдар бул чакан бөлмөнү жылытуу маселесин азырынча ушундайча чечишип, фитнести токтотпоонун аракетин көрүшүүдө. Биз деле ошо жаш көрүнүп, шаардагыдай жакшы ыңгайлашкан фитнес клубта зарядка кылып иш алып баргыбыз келет. Биз да ушулар боюнча донор издеп, долбоорлорго катышып келебиз. Буюрса ошо тилегибиз ишке ашат деген ниеттебиз. Айымдар чоң шаарларда иштеп жаткан фитнес клубдардын элетте болушун кыялданышат. Аны максатка айландырып, аракеттерди дагы көрүп келишет. Бул бир гана айымдар үчүн эмес, бүткүл коомчулук үчүн зарыл экенин түшүнгөндөр сөзсүз кол сунаарына бекем ишенишет. Лариса Калдыбаева, Адилет Алмазбек уулу, Өлкөдеми.